азыр тайцзиден баштайлыбы агай сөздү же сүкүттөн баштаганыбыз оң болобу? Мен өзүм практикамда 10 миң деген кишилерди ушу күнү түн иштеп отуруп укалап, цигун өтүп. Кадимкидей цигун жасап аткандай колдоруң ысып, энергияны сез баштайсың го? Чыканакка инен сааттагы алтын жаап туруп, наркоздун ордуна колдонушат да. Анан ушу кыргыздын түпкү жана чоң энелерибиз берген философия менен чыгыш философиясы куш жакын экен да агай. Кыргыздарда деле йога менен машыкпай эле мисалы 90-100гө чыккан кишилер бар. Ушундай кыйынчылыктар болгондо, экономиканы көтөрө албай калганда же башкаруу системасы жагынан кыйнала ушул учурларда сөзсүз ушундай олияларды чакырыш керек да, олиялар менен кездеш керек. Мысли токтоп калганда автоматтык түрдө бул дем дагы токтоп калат экен да? Бир эле ойду кармап тура берсеңиз, чарчайт дагы бул киши менен связь этпей эле койсом окшобойт. Колдон келсе стрессти бир аз топтолгондо эле чыгара бериш керек. Канча кылым өтпөсүн, каныбыз, жаныбыз кыргыз. Биздин 3 кыл комузубуз жүрөк кылдарын терметип, бүтүндөй өмүрдү күүгө айлантып, добушу дүйнөнү таң калтырат. Биздин улуттук кыргыз даамдары, каныбызда жашаган байыртан сакталып келе жаткан улуттук салт санаабыз. Жашасын кыргыз тилибиз. Жашасын кыргыз элибиз. Кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз болуп өмүр улансын. Кан теңир этно чайхана. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Сиздердин көп суранычыңыздар боюнча бүгүн тунуу, медитация, тайцзи, цигун тууралуу сүйлөшүүнү эп көрдүм. Анткени жашоонун чыныгы сырлары дал ошол жакта жатат деп ойлойм. Бул оюмдун тастыгын, такпышыгын азыр атайын ушу тайцзи чебери жана чыгыш медицинанын адиси Медер Бишкек тактыктап берет. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Медер мырзаны көптөн бери пайлап, ушул агайды бир маекке чакырсам, көп нерсесин билсем деп жүрдүм эле. Бүгүн көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Алдымда агайдын ушунча көп китептери турат. Тайцзи сыры ачылсын китебин окудум эле. Император каган массажы деген, тайцзи керемети деген. Анан буларды баракта отуруп, мен буну бир аз жаш чийкирээк кезимде окуп алыптырмын агай. Азыр мына ушул энергия деген эмне, тайцзи, цигун эмне, мына ушулар мындай сүкүт, ушул нерселерди көп мындай терең казып, иликтеген сайын булар дагы көбүрөөк мындай мага бир китеп башка өңүттөн ачылганы турат. Анда дагы ошол деңгээлиме жараша бир аябай пайдалуу маалыматтарды алгам. Бирок баягы адамдын деңгээли канчалык бийик болсо, окуган китеби ошончолук терең ачылып берет экен да агай. Туура. Анан ушул жакта болсо, ушу тайцзи жөнүндө сонун нерселер жазылыптыр. Азыр тайцзиден баштайлыбы агай сөздү же сүкүттөн баштаганыбыз оң болобу? Тайцзиден баштай берели. Ооба, тайцзинин сырлары, тайцзи эмнеге керек, тайцзи деген эмне деп аткандар да болсо керек, ошол жөнүндө дароо баштап кетсеңиз. Туура болот. Тайцзини дал ошол 5 аспектке бөлүп караса болот да. Мисалы, ошо медитация бар ичинде, цигун деген бар, ден соолук чыңдоо көнүгүүлөрү бар. Философиясы да терең. Анан жоокердик искусство катары. Мына ушинтип бөлүп караса болот. Тайцзи эми бул улуу чек деп которулат, же болбосо улуу чек өнөрү же муштуму деп которсо болот. Түздөн түз которгондо. Анан мына байыркы убактарда бул жоокердик искусство катары гана белгилүү болгон. Кийинчерээк окумуштар илимий изилдешип, ден соолукка, кайсы бир ооруларга пайдалуу экенин аныктап чыгышып, бүгүнкү күндө тайцзи терапия катары
көптөгөн өнөкөт түрүнө өткөн айыкпай калган ооруларга да колдонуп келишет да. Мисалы айталы, ревматоидный артрит деген ооруну биздин медицинада айыкпайт деп айтышат да. Илимий медицинада. Дары дармек менен гана өзүн карап жүрөт, бирок кийин өтүшүп кетип, муундар деформация болуп, кыйшыйып, ар кандай болуп, акыры ден соолукту өтө начарлатып салат да. Ушул ооруга мисалы эң эле чоң дары бул тайдзи менен цигун деп айтат элем да. Албетте акупунктура, чекит массаж, акупрессура же болбосо ийне, чөп чарларды эле абдан жардам берет, бирок түп тамырынан бери жок кылууга ушул цигун терапия менен тайдзини колдонсо болот да. Мен өзүм практикамда 10 миңдеген кишилерди ушу күнү түн иштеп отуруп, укалап, цигун өтүп, ушул бир топ жылдан бери мындай илимий мамиле жасап келдим да. Ушул оорудан айыккандар абдан көп. Андан сырткары деле бронхиальный астмаларга жакшы аябай, дем алуу системасын абдан жакшы жөнгө салат. Мисалы адам баласы дем алганда окумуштуулар изилдегенде 500 куб сантиметр кислород кирет экен да, өпкөгө калат экен. Цигун менен машкан киши 5000ден 7000ге чейин. Салыштырып көрүңүз. 500 менен 5000де. 7000де айтпай эле коелу, эми ал улуу мастерлер болсун. Көрдүңүзбү, ошол көпчүлүк учурда ошол кислородный голодание болуп, мээге кан жетпей, энергия барбай, кислород барбай, организмге жетишпей атып, ошодон да көп адам жабыркайт да. Анан цигунда мындай айтылат да, меридиандар теориясы деген түшүнүк бар. Мисалы чыгыштын медицинасы же болбосо Кытайдын медицинасы деп коелу, ооруну эки түргө бөлөт. Сущностные заболевания, скрытные заболевания деп. Сущностные заболевания деген бул көзү көрүнүп калган. Мисалы травма болобу, вирустук оорулар болобу, муну биздин илимий медицина абдан жеңил дарылайт да. Бирок скрытный деген бул жашырын түрдөгү. Мисалы оорунун оору мисалы көздө болушу мүмкүн да, көрүү органдары начарлап кетсе, адаттагы илимий медицинанын дарыгери көздү гана карайт. Кайсы жер ооруса ошол жерди карайт да, ал бул боордон болуп калышы мүмкүн. Тамырын билбей туруп. Себеби боордо болуп калат дагы, боордун меридиандары блок болуп калып, анан энергия жетпей ошодон көрүү органдары начарлап кетет. Мисалы кулакта шум болуп калат. Эми анын башка себептери деле бар. Моюн омурткадан болушу мүмкүн. Анан Кытайдын медицинасында ошол меридиандар блок болуп калганда дагы өттүн меридианы блок болуп калса, ал буттан деле блок болуп калышы мүмкүн. Моюндан блок болуп калышы мүмкүн. Ар кандай себептерден, психологиялык, эмоционалдык себептерден же болбосо суу өтүп калышы мүмкүн. Ошондо адаттагы дарыгер мисалы моюнун укалап, моюнуна мамиле жасайт да, эгерде моюну жылбай калса же кулакта мындай шум болуп калсачы. Чыгыштын дарыгери буттан эле чекиттерди укалап отуруп, өттүн меридиан ачып салат, кулакта шум өзү кетип калышы мүмкүн. Бул мындай да, мисалы светти, жарыкты, лампаны жандырып же өчүрүш үчүн потолокко чыгып алып туруп, өчүрүп жандыра бербей, тет жакта турган алысырактагы эле кнопканы, включательди басып өчүрүп койгондой эле да. Бияктан эле басып койгондой эле башка жактан таасир берип койсо болот да. Ушул жактан мына ушул цигунда абдан жакшы көрсөтүлгөн да. Бул цигун энергиянын алмашуусуна кадимкидей цигун жасап аткандай колдоруң ысып энергияны сезе баштайсың го. Ооба. Демек бул активдештирет экен да, жанагы застой болуп калган энергияларды. Туура. Мына Тосихико Яяма деген медицина илимдеринин доктору бар Японияда. Ал өзү хирург. Бирок цигун менен хирургия экөө айкалышпайт дейт дагы. Бирок мен экөөнү айкалыштырып иштейм дейт. Ошол өзүнүн китебинде ци терапия деген китеби бар. Өтө илимий мамиле жасаган. Ошол жерде баягы энергетикалык блоктор туруп калганын көрсөтүп, чиймелеп да түшүндүрөт. Чыгыш медицинасы менен батыш медицинасы төө менен бээдей эле, асман менен жердей эле айырма деп айтат да. Ошого ошол жерде баягы блок болуп калганда, ошол блокту ачып койсо, ошол блоктун себебинен ар кандай оорулар келип чыгат да. Ошону жана цигун жасап отурганда ошол блокторду ачып кетет. Кээде кайсы бир блокторду чекиттерди басып атса болот.
Ошол меридиандар теориясы бул өтө маанилүү цигун менен машыккан адам үчүн. Тайцзи менен машыкканга деле өтө маанилүү. Башында акупунктураны же болбосо ошол ийне терапия деп коелу. Башында европалыктар, орустун окумуштуулары барганда бул нервтерди басып атасыңар, веналарды көрсөтүп атасыңар дейт да. Анан текшерип көрүп, бирок дал келбейт. Алардын жайгашканы бөлөк да, бирок көзгө көрүнбөйт меридиандар. Анан ишенбейт да. Джетлинин бир киносу бар. Однажды в Китае деген. Ошол фильмде улуу устаттын баягы биографиясын, өмүрүн баягы ролун аткарып берет да. Кван Сайхун деген мастер болгон. Ошого Европанын дарыгери келип, бул эми 100 жыл мурдагы окуя да. Бул нервти айтып атасың, эч кандай меридиан деген жок, көзгө көрүнбөй атат го деп, тисен астына чапканда бут иштеп кетет эмеспи? Ошол жерге жанагы таякчасы менен урганда бут иштеп кетет, бир окуучусуна көрсөтөт да. Эми туруп туруңуз деп ийнени сайып туруп, эми уруп көрүңүз дегенде урганда кыймылдабай коет. Экөө сүйлөшүп, жана Европанын дарыгери да таң калат да, бул кантип иштебей калды. Колу менен ургуласа дагы кыймылдабайт. Отурган киши өзү да кыймылдата албай коет. Ушундай тамаша болот да. Анан Кытайда мындай кылышат. Европанын ушул орустун окумуштуулары барганда чыканакка ийнени саят дагы алтын жаап туруп, наркоздун ордуна колдонушат да. Мисалы аппендицит алып кое берет, же болбосо сынган жерди сындырып, түздөп, ремонт кылып, же болбосо операция кылып берет. Тиги бетин жаап коет дагы, мисалы аксакал киши болсо сүйлөшүп тура берет бирөө алаксытып. Канча балаңыз бар, небереңиз эмне иш кылат деп сүйлөшүп бүткүчө тияктан уже операция бүтүп калат. Ошондон европалыктар таң калат, булар кандайча ийнени сайып койсо сезбей калып атат деп. Анан массалык түрдө дарыгерлер жөнөтө баштайт. Шпиондорун жөнөтө баштайт, барып үйрөнүп келгиле депчи. Ушул блокторду ийне ача албай калганда, чекит массаждар ача албай калганда, фитотерапия ача албай калганда цигун абдан жеңил ачып берет да. Цигунга кошумча тайцзи менен машыка турган болсо экөө айкалышып, адамдын өмүрлүк энергиясын да көтөрүп берет. Анан ишендүүлүк көтөрүлөт, нерв системалары өзүнүн жайына келе баштайт, дем алуу системасы жакшырат, психика бошоңдойт, нерв тынчтанат, ошентип ден соолук чыңала баштайт да. Ушул тайцзи цигундарды жасап 124 жашка чейин жашаса болот деп жазылып турат да китебиңизде. Ооба, улуу устаттар бар. Мына ушул китебимде деле айтылган, дагы бир башка китеп бар. Ошол жерде да сүрөтүн кесип коем. Утунайн деген чебер устат болгон. 102 жашында, 98 жашында да бар, 102 жашында да баягы кармашка чыкканда, эми элестеп көрсөңүз 102 жашта кармашка чыгууну. Өзүнөн 50, 60, 70 жаш кичүү жаш мыкты спортсмендерди соккондо бир нече метр барып тоголонуп чыгылат да. Мындай чеберчиликке жетиш өтө кыйын. Мындай кандай десем, баягы псевдо мастерлер бар. Алар чыгып уят болуп калышат, спортсмендерге чыга коюп, фокус көрсөтөт. Чыныгы мастерлер ушул жоокердик искусство жагынан дагы өйдө киши ал, мисалы Утунайн. Анан узак жашоо жагынан дагы алсак, ошол 98-102 жаштарында, ушу мен китептен окуган боюнча айтып атам да, 9-этажда жашайт экен, лифтти колдонбой, эртең менен кечинде 2 мал чыгып, сыртка чыгып, паркта тай жасап турат экен. Анан интернетте да бар, ушундай узак жашаган кишилерчи. Бул тайцзи өзү негизи даоска йога деп койсо деле болот да, бул дао баягы өнөрүнөн келип чыккан да бул. Бирок бир айкалышы бар, жанагы буддизм менен даосизм экөөнүн ортосунан жана дзен деген бар эмеспи? Ошого окшоп айкалып чыгат да. Ошон үчүн ичине дзен да камтыйт, дао өнөрүн да камтыйт да. Даос философиясы менен өмүр сүргөн адамдарды карасаңыздар, буддисттерге караганда өмүрү узагыраак да. Мисалы буддисттер үйлөнбөйт, кечил болуп, эт жебей, ушинтип өмүр сүрөт, йога менен машыгып мисалы. Даостор кадимкидей эле тамактын баарын жей берет. Баары өлчөм менен, тамак, уйку, баардыгын өлчөм менен болуш керек дейт да. Анткени баягы не допускай избытка, не допускай недостатка деп ошол ортону карманышат да бул. Тамак биз ашыра жакшы тамак калышча жаман курсак айрылсын деп эле.
көбүрөөк жеп, анан бул китебиңизде дагы ошо тамактан көп ден соолук көз каранды деп жазылып турат. Анан ашыкча жеп алганыбыздан баардык оорулар келип атат депчи. Ооба, тайцте ошол баягы өлчөмүн кармангыла дейт да. Мисалы, диетологдор көп да. Француз диетасы бар, кремлевская диета деген бар, япон диеталары бар. Ошолорду колдонуп туруп деле ден соолукту жакшы сактаса болот. Бирок даостордун бир айырмачылыгы тамакты баарын өлчөм менен жеш керек дейт да. Мисалы, бүгүнкү күндө баягы Садгуру деп чыгып атпайбы? Улуу олуя киши азыр бүгүнкү күндөгү мен ушул саналуу кишилердин же болбосо планетанын гүлдөрүнүн бири деп койсо болот муну. Ушул киши суткасына бир жолу тамактанат экен. Булардын деле жолу туура. Йога менен маалектенет, анан бир маал тамактанат, суу ичип ушунча чыгышат да. Тайцзи менен даос йогасы менен машыкканда бир аз энергия көп сарпталган үчүн бир аз тамактан көбүрөөк жеш керек болот. Анткени жоокерлик искусство менен алектенет десе физикалык күч керек болот да, ошондо эт да жеп турушат да. Йога менен алектенген киши ал өзүнүн ден соолугун карап, тазалап турат, голодание кылып тазалап турат, ачкачылык карманып. Анан эч ким менен күрөшпөйт алар, эч ким менен мелдешпейт. Анан ошол чын ден соолуктуу жашоо образы менен өмүр сүрүшөт да. Анан алардын өзүнүн дагы пропагандасы бар, олуячылыкка жетүү деген. Ошол программаларды, практикаларды сунуштайт. Даос йогасында болсо ошондой эле болгону ошол көп сарпталган үчүн күчтүүрөөк тамакты ичиш керек деп айтылат да. Ошол жерде деле баары баягы өлчөм менен. Ооба. Баягы бизде чоң энелерибиз кичинекей кезибизде мынтип бармагын көрсөтүп, ушуга эле ченеп ичиш керек кыз киши деп көп айтат эле да, чоң энемчи. Анан көп жедирбейт эле, анан тамак жегенден кийин жатып алсаң дагы баягы акылы жокту алып урам, эси жокту да эмне бирдемеде кылып урам деп анан мындай тамак жегенден кийин жатпаш керек деп көп айтат эле. Анан ошо кыргыздын түпкү жана чоң энелерибиз берген философия менен чыгыш философиясы куш жакын экен да агай. Жакын, өзгөчө ушул даостордун философиясы бизге жакын. Баягы ортону кармануу жөнүндө айтат да кыргыздар. Бардык эле жерде ошол. Ушул жагынан окшошуп кетет. Анан бул эме сөзсүз түрдө эгерде ден соолукта бир кандайдыр проблема болсо, диетологдорду угуп, сөзсүз кеңешти угуп, ошонун эрежелери менен жүргөн да жакшы болот. Мисалы, жандуу тамактар, анан жансыз тамактар деп бөлүнөт да. Биз кыргыздар көбүнчө жансыз тамактар жейбиз, бышырылган, куурулган тамактар. Жандуу тамактар жер жемиш, салаттар кирет да. Мисалы, Поль Брек өзү 95-96 жашка чыгып, ден соолук чың өмүр сүргөн да. Организмин текшерип көргөндө 18 жаштагы баланын кандай экен деген, кан тамырларынын тазалыгычы, муундарын иштегени, болбосо серфингде ойноп атып чөгүп кеткен да. Серфингде океанда элестетип көрүңүз, жаш жигиттер деле анча-мынчасы ойной албайт да. Ошол киши ошол жандуу тамактар көбүрөөк болуш керек силердин столуңарда деп айткан да. Мисалы 60-70% деп айткан. Ага да көңүл бурсак болот. Бир айырмасы даостордо тамакты баарын өлчөм менен жеп туруп эле цигун жасаганда баягы от күйгүзүп таштайт да. Эң башкысы бул энергия да. Мисалы, йога менен машыкканда андай күйгүзө албайт. Ошон үчүн йогтор азыраак тамак жеш керек да. Эгер көбүрөөк жей турган болсо, анда алар кыйналып калат. Мисалы, ийкемдүүлүктү жогото алышы мүмкүн же кыйналып калат да бул жактан. Даостордун практикалары жана ци деген бул өмүрлүк энергия да. Гун деген бул иштөө же башкаруу. Ошо ци от болуп жанагы тамак ашты күйгүзүп таштайт да энергияны. Энергия айлантып салат. Өмүрлүк энергия айлантып салат да. Ошон үчүн бул эки жолдо Индиянын йогасы менен Кытайдын даос йогасында айырмачылыктар бар. Анан кыргыздын үрп адаттары, салттарына, тамак аштарына келген мамиледе даостордуку бизге жакыныраак. Ошо анан бул жакта жанагы жарма, буудай таруу, бозо таруу, алар деле жандуу да, Ооба. Демек, ошол өзүбүздүн, мисалы үчүн кымыз, жылкы кандай мындай таза жаныбар, сонун баягы чөптөрдү, пайдалуу чөптөрдү жейт, анын сүтү аркылуу келген нерсе дагы абдан пайдалуу.
демек ойлойм да, баягы кыргыздын мурунку тамак аштарын карай келсең эле мындай чынында эле чөп чарыгы жок экен, анан эмне кылып жешти да, витаминдерди каяктан алышыптыр, кечке эле эт менен камыр жей бериптирби десең, алар ушул аркылуу жешкен деп айтышат да. Туура, бул бардык жерде абсолютташтырып жиберишет да. Ошодон ортону карманлаш керек да. Мисалы, кыргыздарда деле йога менен машыкпай эле мисалы 90-100гө чыккан кишилер бар. Мен бир китебим бар, бир нече китебим бар, алар мындай толук бүтө элек да. Ар бир кыргыз 120 жашка чыгыш керек деген китепте мен ошол узак жашагандарды изилдеп, анан йога менен машыккан, мисалы, кимди айталы, Свами Шивананда, Йогананда, мисалы, Свами Рама, кимди Оша Раджишти айталы, көп эле Шри Чинмой алганда Свами Вивекананданы деле айтсак болот, эң жаш өткөн да. Өмүр баяндарын карап, анан эң күчтүү практикаларды карасаңыз, 100гө жеткен эмес да. Анан бар хатха йоганын жолунан мисалы 120га чыгып койгондор бар да. Кыргыздар эч кандай мындай чоң практикаларды улуячылыкка жеттим дебей эле, ушундай эле кымыз, жарма болгону ошону туура колдонгон да. Мисалы, эгерде өтүндө проблемалар болсо, камыр тамакты жеерден мурда айран ичип коюш керек. Же болбосо азыр там деп чыкпадыбы? Ошону ичип койгондон кийин, анан эмени майлуу тамакты ичкенде нейтрализация болот дагы, жакшы сиңимде болот. Жана ак серке ичишчи эле мына ак серке. Ушул жакшы болот да. Анан эгерде мисалга кимдир бирөөнүн кан басымы өйдө болуп, жүрөгүндө проблемалар болсо, койдун шорпосун иче койгон болсо дароо эле кетет. Мен ушу бир китебимде бергем, мисалдар келтирипчи. Ошого бир жылда статистика боюнча ошол жылы бүгүнкү күндө билбейм, 1 миллион адам ашыкча тамактан өлөт экен, 1 миллион адам ачарчылыктан өлөт экен, карайсызбы? Ошо кыргыздардын тамактары өтө витаминдүү. Мен өзүм кымызкормун да. Мен таза бышкылган, ышталган кымызды гана ичем. Ошон үчүн окуучуларыма мисалы ат башыга, акталадан, же болбосо аксыда чаткал, алайку, анан жана Рыспай Абдыкадыровдун жеринде Калинин деген жерде ажекенин кымызы. Ар бир кымыздын даамындай айырмалап калган да. Өтө пайдалуу. Болгону ошону нормасы менен ичип ошол жегенге өтүш керек экен да. Агай, буларчы мисалы үчүн атайын ушунча жыл баягы сүкүттө отурушуп, тайцзи, цигун энергиялар менен иштешип атып, ошол деңгээлге жетип атпайбы? Жана сиз айттыңыз го, кыргыздар антпей эле мындай жеткен учурлары болгон депчи. Анан карап отурсаңыз, жанагы Манас айтып атканда деле алар ошо сүкүткө кирип кетип атат да. Трансқа дегенімчи. Трансқа кирет. Сүкүт башка, транс башка, э? Бөлөк, айырмасы бар. Мына трансқа кирип кетип атат, же болбосо мына олуялар чыгат. Бизде мындай бул чакрабыз өнүккөн го, анан мындай сезимталдыгыбыз, көкүрөгүбүз менен сезип көрүү, илгери бири-бир мындай ашмалтай кылып сөз сүйлөп, убара болбой эле мындай көзүнөн эле, туюмунан эле бүт бардык нерсени информациялар өткөн да бири-биринечи. Ал биз кантип жетиптирбиз агай андай нерсеге? Бир убактарда Орто Азияда суфизм багыты өтө өнүккөн да. Мисалы биздин Бишкек Баатыр атабыз деле 7 жашында Бухарага суфийге алып барган. Суфизмде мисалы бизде Тоскоол ата, азыр Сары Челек бар эмеспи? Өзүнүн аты Тоскоол ата, Падыша ата, Чолпон ата, же болбосо Кочкор ата сыяктуу ата деген ушундай бир 20-30тан ашык ушундай бир жерлерибиз бар да. Ошолордун баары эле эмелер болгон да, олуялар болгон. Олуя деген бул чыгыштын тилинде просветленный да, же болбосо самадхиге жеткен кишилер да. Олуячылыкка йога аркылуу жетсе болот. Жана кечилдик суфизм, же болбосо хасидизм, каббала, ошо окшогон бул мисалы молдочулук деп коелучу. Ошо дин аркылуу да. Бирок дин деп деле айткан туура болот. Диний практикалар булар. Мисалы динде шарият деп, шарияттын деңгээли бул эрежелер да. Бүт эрежелерден турат. Мисалы ата энеге кандай мамиле кылыш керек, көчөдө кандай жүрүш керек, үй бүлөдө кандай болуш керек, ушундайлар айтылган да. Бирок багыт сыртка тушталган да. Мисалы мечиттерден, китептерден, бир
алымдардан угат да. Суфизм болсо бул исламдын жүрөгү деп коет. Ичке карап практика жасалат да. Ошол ичке карай практика жасагандардан кыргыздардан көп кишилер болгон экен. Мисалы Ахмет Ясавини бүгүнкү күндө мына Түркистанга барышат эмеспи? Кимдир бирөө түрк болгон дейт, бирөө казак, бирөө өзбек болгон дейт. Менде бир китеп бар, 1870-жылкы ушул бир швед киши баягы орус падышачылыгынан уруксат алып, ошол Уралдан баштап эле кыргыз деп айтылып келет. Кайсы бир жерден моундай кыргыздар ээрчитип келди, анан тияка чейин деп ошондо киргизский святой Хожа Ахмет Ясави деп айтат да. Ошол киши негизинен мурда суфийлер көбүнчө арабтардан, перстерден чыккан да. Бул киши түрк тилин, мындай айтканда кыргыз тилин жандандырган да. Биринчи суфи болгон ушул киши. Анан өзгөндө туулган кызык жери. Мен былтыры бир окуучу мен атайын барып 98ге чыктым деди. 94-98 деп айтып атты да. Ошол кишиге барып бир 2 сааттай тартып алып келдим. Ошол туулган жери, анан кимдер каерде коюлган, ошо менен жүргөн кишилер ошолорду айтып берген да. Анан ошого бизде баягы кыргыздар кээде баягы өтө эле кайсы бир мисалы афгандарга окшоп, же болбосо пакистандыктарга окшоп, баягы же өзбектерге окшоп, баягы өтө мындай берилгенде бир баш оту менен кирип кетпейт да. Эрежелерге сыйбайт да. Кыргыздар бир аз мындай кандай десем, ортону карманат да. Ортону карманып, мурдадан эле ата бабаларыбыз ортону карманып келген. Бирок суфизмдин практикалары биздин Даос йогасына окшошуп кетет. Индиянын йогасына окшошуп кетет. Кээде Индиянын йогтору ошо жарыкманчылыкка этаптары бар да. Ошого жетише албай калганда суфилер издеп Орто Азияга келишкен. Же Персияга келип, арабтарга чейин барып, ошол жанагы бир суткада адамдын акылына 40 000 деген ойлор келет да. Ошонун бирөөнү да башкара албай калышы мүмкүн да. Мисалы, эң күчтүү оюн токтотуп кармай алган киши 6 секунд кармайт, же болбосо 10 секунд. 12 секундка өтө сейрек да, андай жетиш кыйын. Практика менен жетет. Мисалы, эгерде 12 секундка чейин адам оюн башка ойду келтирбей карап тура алса, дыхарана деп коет. Дыхарана деген бул концентрация да. Концентрация ошол 12ден дагы 12 жолу бир да ойду келтирбей кармай алса, анда дихьяна дейт, медитация. Эгерде ошол дихьянадан дагы 12 жолу бир да ойду келтирбей кармаса, 25 мүнөттөн ашык да бул. Анда самадхи деп коет. Жанагы ойду токтоткондо баягы жарыкмандык же болбосо улуячылык башталат да. Ошого өтөт. Бизде кыргыздарда ушундай кишилер болгон экен да. Мен өзүмдүн чоң атам деле ошол суфизм менен алектенген экен деп айтып калышат да. Итибай фамилиям биякта, фамилиям Итибай да. Өзүнүн чын аты Мухаммед. Баягы көз тип баягы кетпесин деп Итибай деп койгон да баягы. Манасты бокпурун деген. Ошондой. Ошол киши дагы анан аты Калмурат Сопу деген. Алар бүт суфизм менен алектенген кишилер болгон. Таятам жактарда да бар. Ошону суфилер. Анан мен салыштырып көрөм да, ошол изилдеп анализ кылганда кыргыздар жөн эле эмеспиз да. Эми жөн эле эмес экенибизге өтө көп фактылар бар. Бир убактарда мына Худяковдун айтканына караганда, Бериштам, Бартольдтордун айтканына караганда, Уралдан баштап Камчаткага чейин, биягы Тюменден Кытайдын чебине чейин ээлеп турганы Кытайдын булактарында эле бар эмеспи? Анан ушундай улуу элде кантип эле Индиянын же болбосо Кытайдын философиялык практикаларында практика жок болсун. Бизде болгон да. Болгону бир учурларда ушундай кишилерди биз баалабай, алар башка өлкөлөргө кетип калган да. Мисалы Персияга кетип калган, Афганистанга кетип калган, Индияга кетип калган, ушинтип кармап кала алган эмеспиз да. Кытайларда бир мындай сөз бар. 100 ооруну айтуу, анан 100 дарыны даңазалоо деп коет да, дао философиясында. Ошонун ичинде бир сөз бар да, таланттууларды баалоо бул дары деген. Эгерде бизде кыргыздарда ошол түшүнүк күчтүү болгондо, таланттууларды кетирбей карап калсак, бүгүнкү күндө мүмкүн экономикалык жактан да биз өтө өнүккөн өлкөлөрдүн бири болот элек дейм да. Агай бактыда жазып турсуз го, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кириш оңой эле бизге депчи. Ал эмнеден улам ушуларды жасоо аркылуу ар бир адам өзүн өстүрүү, өнүктүрүү аркылуу кээде мен көп саясатчылар менен байланышып турам да.
кантип эле өнүгүп кетебиз дейт. Нефть жок болсо, газ жок болсо дейт да. Мисалы араб өлкөлөрү 95% ушу нефть менен газ менен жашайт да. Мисалы орустар эле газ менен нефть. Россияда мисалы бир дагы брендовый компания жок. Орустар мисалы Түштүк Кореяга окшогон өлкөлөрдөн 70-80 жыл аркада калып кеткен экономика жагынан, өнүгүү жагынан. Бирок куралчырак эми күчтүү. Биз деле ошондой калып кеткенбиз да. Мисалы Южный Кореяныкы триллиондогон доллар болсо, биздики 1 миллиард. Баягы бир айтат 1 миллиард эмес, 1 миллиард 200 миллион дейт, бирөө 300 миллион дейт. Триллион менен салыштырбай эле койгула дейм да. Биздин жүрүшүбүз ташбакадай болуп атат да азырчы. Эгерде Түштүк Корея менен Японияныкы ахал текин болгон болсо, биздин активдүү кишилерибиздин жүрүшү ташбакадай болуп атат да. Ошого кыйналган учурда дайыма булар ушундай олияларды чакырышат да, кеңешип турушат. Мисалы Индияда бир убактарда бүгүнкү күндө мүмкүн билбейм. Олиялар менен кеңешип турган да. Мисалы сиз бир фильмди көрдүңүз бекен? Завоеватель деген фильм бар, Фетих деген. Түрктөрдүн. Жана 1452-жылы Стамбулду алышат да. Ошол убакта кыргыздар барган экен деген маалыматтар бар. Ошондо айласы кетип, Стамбулду ала албай аскерлер кырыла бергенде бир ошол суфизм жолундагы бир устатына барат да. Ошол жол көрсөтөт. Ушундай кыйынчылыктар болгондо, экономиканы көтөрө албай калганда, же башкаруу системасы жагынан кыйнала ушул учурларда сөзсүз ушундай олияларды чакырыш керек да, олиялар менен кездеш керек. Олия деген бул 40 000 ойлуу аалым же болбосо профессор, доктор наук эмес, же жазуучу эмес да. Бул ошол ойду токтото билген, баягы ойдун баягы жамгырдай келген ойдун капканынан чыгып кеткен кишилер да. Ошондой кишилерди Кыргызстанда болбосо башка өлкөдөн деле чакырып кеңешиш керек, же өзү барып келсе де болот. Мен Нурсултан Назарбаевди уктум, эми канчалык тең эле чын бир суфизм багытында бир устаты болгон экен деп жүрүшөт. Анан ошонун кеңеши мененби бул президенттен кеткен да. Болбосо бул деле кетпесе керек эле деп коем да. Назарбаев 15 жыл барыптыр. Жана Индияда Сай Баба деген киши бар эле. Өнүккөн өлкөлөрдүн премьер-министрлери, президенттер барып жүрөт экен да ошол кишиге. Барып турган экен ал тирүү кезинде. Кыргызстандан эч ким барган эмес да. Анткени биздин жетекчилер баягы олуябыз деп ойлошо, тамаша катары айтып атам. Ошондо кеңеш керек да. Ошондо сунуштайт да. Мисалы мен андай деңгээлде сунуштабайм, жөнөкөй эле элементардуу эле нерсе бул. Улуттук идеология болмоюнча мамлекет өнүкпөйт да. Анан улуттук идеология мамлекеттик идеологияга өтүш керек. Мамлекеттик идеология өзү талкаланып калышы мүмкүн да. Мисалы, улуттук идеология эч качан талкаланбайт да. Ошол фундаменталдуу болгон болсо, анан дагы айтып атпаймынбы, медитацияны мисал келтирип атам да. Адам баласы 1 мүнөттө 18, 20, 25ке чейин дем алат да, вдох-выдох. Тайдзин маселери бар ушул жерде, 2-3 жолу дем алгандар бар. 7 жолу эле дем алат 1 мүнөттө. Канчалык адам терең дем алса, ошончо психикасы дагы жакшы болот. Анан иш жөндөмдүк жакшы болот, память жакшы болот, кабыл алуу жакшы болот. Мисалы, адамдардын ортосундагы мамилелерге да жакшы болот. Эгерде кыска дем алган адамдар бат атырылып, ачууга алдырып, эмоцияга алдырат дагы, анан жанагы көп нерседен артта калып кетет. Адамдар бири-бири менен түшүнүш үчүн ошол техникаларды колдонсо болот деп ойлойм да. Мисалы, мен кез-кезде ушул ребефинг же болбосо осознанное дыхание деп коет. Ошону кээрки өтө катуу психологический ооруган кишилерге колдоном да. Ошол техниканы Леонард Тор деген киши мындай кылат да, 30 эле секундтан турат. Таза абада эгерде ошону 30 эле секунд жасап турса, 2-3 айдан кийин өтө чоң эффект берет да. Америкада мектептин балдарына колдонушкан. Мисалы, А класс, Б класс деп коет, А класс алды А класс. Б класска айтат, сыртка чыгып 30 секунддук дем алуу көнүгүүлөрүн жасайсыңар дейт. Бирок мынтип айтпайт да, силер аракет кылгыла, А классты өтөсүңөр, силер жеңишиңер керек, алдыңкы класс болушуңар деген сөз болбойт. Сыртка алып чыгат дагы 30 секундтан баягы дем алуу көнүгүүсүн көрсөтөт. Алар жасайт, өздөрү билишпейт да, сабагын өтө берет. 6 айдан кийин алар алдыга өтүп кетет. Жетишүү жагынан. Анткени
эс тутум кислородко байытты да меничи. Эс тутум жакшырды, кабыл алуу жакшырды, ич жөндөмдүүлүк көтөрүлдү. Анын ден соолугуна да жакшы болот да. Анан бири-биринин ортосунда дагы мамилелер жакшырат да. Эгерде кыргыздар кыска дем алуу менен жүрө бере турган болсок, Германиянын философиясын алып келеби, Японияныкын алып келеби, кыска дем алгандар кыскача эле маалымат алат дагы. Мисалы китепти окуганда деле толук түшүнбөй калат десем болот да. Ошон үчүн баягы мүмкүн болушунча терең дем алууга өтүшүбүз керек да. Терең дем алууга өткөндө эле адамдар өзгөрө баштайт. Терең дем алуу бул диафрагма менен дем алуу? Диафрагма менен табигый жол менен дем алса деле терең дем алууга өтөт да. Баягы практикалар жасай бергенде, мисалы тайдзин эгерде өтө жай жасай турган болсо, дем алуу өзү эле жайлап калат. Агай, мен түшүндүм, бул медитацияны тайдзи жасап аткандачы, мындай неме токтоп калганда, мысль токтоп калганда автоматтык түрдө бул дем дагы токтоп калат экен да? Ошолду бу терең дем алды, бул өзүнөн өзү эле автоматтык түрдө жаратылыш өзү эле дем алдырып берет экен да, кайсы бир жол мененчи? Туура. Бул ушул сиз айтып аткан дем алуубу? Ушул десек болот да, анткени ал тереңдетет да. Мисалы тайдзинин бир плюсу, мисалы йогадан артыкчылыгы дейин да. Йоганын артыкчылыктары көп. Мисалы ийкемдүүлүк жагынан алганда, тайдзинин бир артыкчылыгы бул табигый болуп кетет да, спонтанность деп коет го. Мисалы күч менен аракет кылбайсың, не усилие деген түшүнүк бар да. Ошол аракет кылбайсың, чымырканбайсың, өзүң бош таштайсың, анан табигый жолунан эле өзү эле болуп кетет да бул. Тайдзи менен машып атканда, мисалы ойду токтотом, ойлонбошум керек, ашыкча ойлор жаман турбайбы деп аракет кылбай эле тайдзини жайыраак туура жасай бере турган болсо, эрежеси менен барып жамгырдай болот аткан ойлор азая баштайт. Мисалы бир суткада 40 000 келсе, тайдзи менен машкан адамга 35 000 же 30 000 келсе деле утат да. Карайсызбы? Агай, ананчы, бул медитация тунуу темасына өтө турган болсок, ал неме экен да, философиясы мен түшүнгөндө бул учурчакка келүү экен. Кудай учурчакта деп айтылат экен, анткени биз дайыма оюбуз менен бирөөлөр менен өткөн чактагы кишилер менен эле согуша беребиз, же болбосо келечекке кыялданып кетип калабыз, пландарыбызды түзүп. Бул учурчакта анан байкаганым боюнча бул бакыт, ощущение радости, благодарности көбүрөөк болуп калат экен да. Анан мындай сулуулукту азыр мынтип көрүп атсаң эле мындай ыраазычылык өзү төгүлүп келе баштайт экен. Туура. Медитация сөзсүз эле мындай бутту учкаштырып алып анан минтип отуруш керекпи, же кыргыз народ медитативный деп айтып коет экен го. Демек учурчактагы адамдын баарын эле медитативный адам деп айтсак болобу? Туура, сиз негизинен туура айтып атасыз. Бирок жанагы отургандын бир жакшы жери бар да. Мисалы отурганда, мисалы дем алганга киришесиз да, мисалы айталы дем тартып дем чыгарганга, мисалы дзенге отуруп дзен медитациясын жасап атканда дем алып 10го чейин эсептейсиз да. Ошол учурда ой бир эмеге кетип калат, тойго кетип калышы мүмкүн. Же болбосо илгери бир окуя болсо ошону эстеп кетет. Ошентип отуруп ошентип кетип калганда адам баласы аны тим коюп саякаттап жүрө берет да. Китеп окуп аткан болсо ойлонуп кетсе ойлонуп жүрө берет да, китепти ойлонгончо окуй берет. Бул жерде мындай да, жана бул маймылдар деп коет да, ашыкча ойлорду баягы чыгышта. Маймыл алып качат да бир жака. Китеп окуп атса, айталы бир сонун бир мероприятие болуп атат, ошол жака алып кетип калды. Саат мынчада барышым керек, анан моундай кийинип барышым керек деген ойлор келе баштайт да. Ошондо ойду кайра дем алууга алып келет. Дагы качып кетет, дагы алып келет, дагы качып кетет, дагы алып келе берет. Ошондо маймыл мындай да, ой, же болбосо динде шайтан деп коет да. Бул кайра келе бергенде бул туруктуулуктан качат да бул. Бул разнообразияны жашай берет да маймылчу. Кызыктуу болуп, тиякта мындай болсо, бардык жактан разнообразияны жашай берет. Алаксып кете берет да. Бир эле ойду кармап тура берсеңиз, чарчайт да бул киши менен связь этпей эле койсом окшойт. Кетсем окшойт деп баштайт да. Тут неинтересно деп. Мындайча айтканда.
Анан ошол практикаларды жасап алгандан кийин баягы айткандай ошол эле мындай да дайыма отура берип, башка учурда колдонбой койгондо кыйын болуп калат. Башка учурда дагы мына кабала деген мындай дагы бир бул иудаизмден чыккан да. Бирок иудаизм менен жакын келбейт өзү. Ошол жерде Довбер деген бир алым болгон да. Алым эмес, Олия. Ошол кишинин баягы техникаларын карасаңыз, сиз сүйлөйүн дейсиз да, тигил сөз келе турган булак болот го. Ошактан келаткандан баштап карап турат да, көзөмөлдөп. Келатканда, жакында баштаганда бул негатив экен деп токтотуп коет. Кайтарат да. Биздики чыгып кете берет да. Бул ошол жерден кармайт. Же болсо булагынан эле өчүрүп тура берет да. Жана бүгүн Израилдердин жана Facebook'a кирип койдум эле, железный купол деген. Жана эме жактан, полиция жактан атканда булар түшүрүп кое берет да. Баягы октучу. Ошондой эле да, ой келатканда тигил практикада ойду өчүрө берет да. Ой ошондо бияка келатканда жаман ой келбей калат. Анан бир жери бар. Ойду биринчи тез ойлорду айдагыла дейт, экинчи оң ойлорду да айдап салгыла дейт, жакшы ойлорду деле дейт. Анткени экөө тең тоскоол болуп калат дейт. Жакшы ойлор келе берет, мисалы сиз китеп окуп атсаңыз, жакшы ойлор келип атып деле мишет этиши мүмкүн да, тоскоол кылышы мүмкүн. Ошо экөөнү тең эле алып таштагыла дейт. Мына сиз айтпайсызбы, өткөн чак учур жак деп. Жалалдин Руми деген суфи болгон да, мында 1000 жылдан мурда жашаган. Ошол киши да айтканда, өткөн чак менен келечекти кыя чапкыла дейт да, кылыч менен кыя чапкыла дейт. Анткени дейт, Кудайды тосуп калат дейт булар дейт да. Прошлое менен будущийчи. Ошон үчүн баягы настоящий деп атпайсызбы сиз? Ошол абалда туруш үчүн ылдый жактан эле ойду дагы, сөздү да басып туруш керек да. Дзенде бир жакшы жери бар, адам ичинде сүйлөй берет да, өзүлөрү билбейт, аңдабайт. Ошол внутренний разговорду өчүрөт. Дзендин дагы бир жакшы жери. Биздин ичибизде экинчи ол экөө бири-бири менен кырылыша берет го. Ошону өчүрүп салат турбайбы? Ошону өчүргөнгө жардам берет да. Мисалы, кимдир бирөө, мисалы биз ушул жерде отурсак, дагы бир киши бир жерде креслодо отурат да. Ушул киши 1 сааттан бери эле унчукпай отурат десек, биз жаңылышабыз. Анткени ал отуруп алып, монда бизнес кылсамбы, же кылбай эле койсомбу, же Россияга иштеп келсемби, же Кыргызстанда эле бир аракет кылсамбы деп ойлонуп аткан болот. Анан ал ою аягына чыккыча эле, сатканчы болду? Тиги балдарды мектептен алыш керек эле. Ал ою чыккыча эле дагы айтат, досторум менен бияка карап элем, каяка карат элек. Анан дагы бир жолу, дагы бир ой келет, үзүлө берет да, аягына чыкпайт, бир ой аягына чыкпайт. Кыркыла берет. Илгери өткөн бир окуя болсо, ошондо мынтип эле айтпапмын, моундай депмин деп келет, анан кайра эле дагы будущее кетет, прошлое менен жүрө берет да. 1 сааттын ичинде ал мүмкүн 99 жолу сүйлөшкөн болот да. Кеминде. Ошо внутренний разговорду, ошол сүйлөшүүнү өчүргөндө, ойду токтото баштаганда, анан баягы Алла Таала кереметтерин бере баштайт да. Бул керемет эмне бул? Жөнөкөй эле бул, түшүнүктүүлүк. Анан туура мамиле кылуу, адамгерчиликтүү болуу, түз жүрүү, мисалы өзүнө өзү эле келе баштайт да, бул табигый жол менен. Атайын сабыр кылышым керек деп ыйынып, кече акында бир айтып атпайбы? Мен досум эле. Кенже мен урушка кетердин алдында болду, азыр мен ага катуу сүйлөбөйм, болду, баягында капа кылгам, өзүм кармайм, сабыр деп жанагы достор үйрөткөн экен да, диндеги. Сабыр деп атып, барганда тиги интрига кыла турган суроолорду берип урушка кетип, байра кыйкырып урушуп кетип, кармай албай калдым деп атпайбы. Жанагы ойду өчүрө эле койсоң, биякта сабыр деп проблема кылыштын кереги жок да. Ал баары эле өзү жөнгө келе баштайт да. Кыргыздар бир убактарда ошондой табигый жол менен жашаган. Анан өздөрү сиз айтканда медитативдүү болгон. Тоонун өзү эле көп терс ойлорду тазалап коет. Мисалы, тоого чыгып турган киши чөлдө жүргөн кишиге караганда ойлору тазараак болот. Таза абада жүргөн кишинин ою булганган, коомдо, чөйрөдө жашаган адамдарга тазараак болот. Мисалы, баягы эртең менен сиз чуркап келип, анан үйгө кирсеңиз, туугандар уктап жатышкан болсо,
бир жытты билесиз го? Ооба. Ошол углекислый газ да. Ошону жутуп жата берет да. Ошол кайра эле бизге терс таасирин берет да. Эгерде бөлмөнүн ичинде 1 саат адам отурган болсо, дем алып, 30 литр кислород жутат экен, 25 литр углекислый газ. Элестетиңиз, 25 литр 1 адам, эгерде 5 адам отурсачы, ошого колдон келсе, ошо таза абада жүрүп, табигатка жакыныраак боло бериш керек да. Сонун агай. Чайхана Дасмия приглашает вас на ифтар. Мы готовы предложить вам вкусные, сочные, горячие блюда национальной кухни. Высокий сервис, изолированные уютные кабинки и комплимент от заведения. Финики, варенье, сладкий нават и артезианская вода. Сонун агай. Ананчы бул сүкүткө отурганда мындай бир демке мындай энергиянын келип аткандагы сезимин, толкунун байкаса болобу? Ооба. Ал кантип Бул ар байкалат? бир практикада ар түрдүү. Мисалы сиз дзадзенге отурасызбы же дзинзого отурасызбы? Же болбосо же даостордун медитациясы же йогтордукуна отурасызбы? Мантра медитациялар да бар да. Сиз кайсысына отурасыз, ошого жараша болот да. Же болбосо медитация в движении бул тайцзи. Эгерде сиз ушул дзинзого отуруп баягы практикалаганча жүрсөңүз, анан тайцзи жасасаңыз башкачараак болуп калат. Тайцзини жасай бергенде деле чоң өзгөрүүлөр болот, бирок жана отуруп медитация кылганда тигин өстүргөнгө жардам берет да. Ошого мүмкүн болсо мен азыр илгери бир фондум бар эле. Жана кыргыздарды мүчө кылам дегем да. Анан ишке ашпай калды. Бир кээерки биздин Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү туура эмес түшүнүп алышып, анан ал жаап койгонго туура келди. Азыр аларды деле мүчө кыла берем да, баарын деле мүчө кыла турган болуп чакырып атам. Өзгөртүп койдум. Кыргыз Дзен деген фонд кылып койдум да. Кыргыз дегенин ошо бул интеллект, улут, мамлекетти сүйүү, патриотизм, кыскасы материальный мир да, кыргыз дегенге. Дзен бул медитация, духовность, просветление да, мындайча айтканда. Ошол мен ошол фонд аркылуу же өз ага чейин деле өз негизи ошо медитациянын түрлөрүн Кыргызстанда жайылтсак депчи. Элес көрсөңүз, психикасы чымырыккан турган адам менен психикасы бош абалда турган адам экөө эки түрлүү болот да. Канчалык биз стрессти чыгарып турсак, жайлатып турсак, конфликттер да азая баштайт, анан түшүнүктүүлүк да көбөйөт да. Кыргыздардын эң чоң проблемасы ушул болуп атпайбы? Бири-бирин аягына чейин укпайт. Анан ар кимиси өзүн мен кыйынмын деп сезет. Ат минип жүргөнбүз да. Ат минген киши билесиз го, гордый болот да. Ошого биз азыр бүгүнкү учурда ал гордосту ыргытышыбыз керек да. Медитацияга отурушубуз керек. Мейли каалаган, мисалы йоганын медитациясын тандап алсын, болбосо дзенди тандап алсын, болбосо трансцендентальная медитация деген бар. Ал кандай? Аны өтүп алса да болот. Мына биякта Бишкекте азыр борбор барбы билбейм, бирок илгери мен өткөн болчумун аны дагы. Анын бир жакшы жери малдоштокуна отурбай эле, ушул бойдон эле отуруп эле, колду мындай коюп эле, көз жумуп жасай берет да. 15-20 мүнөт. Илгери мен Саитов Руслан деген досум, ушу китепте бар сүрөтү. Жерден учуп түшкөн сүрөттөр. Жерден учуп турганбы? Бу жерде бар, ошо аягында. Кадимкиде жерге отурбайбы? Жерден көтөрүлгөн бир сүрөт бар. Мен аны киргизбей эле койчу дегенине карабай, күчкө салып эле киргизип койгон ошол бир. Агай, ал кандай деңгээлде антип учуп калат жерден? Мен өзүм буга көп маани бербейм. Элдер дагы баягы Чакырбайсызбы? чакырбай магачы. Агай, мага кызыктуу. Учкула депчи. Мына ушул. Как он ушу кантип жетти агай буга? Биринчи мына секиргендей болуп кетет булчу. Кийин баягы өтө баягы продвинутый деңгээлге жеткенде ошол токтоп калат дейт да, көтөрүлүп. Эми андай
адамдар табыш кыйын, анткени буга өтө көп чыдамкайлык керек да. Руслан Сайтов азыр барбагай? Мен ушул таба албай жүрөм бул досумду. Ушул айтты эле, Mitsubishi, Honda, Sony фирмаларында жумушка келгенде сөзсүз түрдө медитация отургузат эле депчи. Ансыз жумушка киргизбейт экен да. Мен азыр бир китебимде ушу мисал келтирип кеттим, аны изилдедим да. Муну айткан канчалык деңгээлде чын, анткени ал убакта интернет жок болчу. Азыр интернеттен кирсем чындап эле Sony фирмасына кирип атканда трансцендентальный медитацияны киргизишкен экен. Өзү Махариши Махеш Йоги деген киши иштеп чыккан да, батыш өлкөлөрүнө жайылткан. Ошол мунун пайдалуу жагын айтат да. 20 мүнөттүк ТМ дейт, трансцендентальный медитация. 8 сааттык уйкудан да терең эс алдырат депчи. Анан ушул ТМди жасаган жерде аура өзгөрө баштайт экен да. Мисалы баягында бир окуучум намазга жаңы жыгылган экен. Анан жанагы кошелёкторунан бери соткалары, бүт сумочкасы бар экен, илип коюп тур дагы намаз окуп, карасам эле жок дейт. Бул кандай, жума намазга келсем мурдалып. Мен тамашалап айттым, илгертен туфлилер урдалат билбейсиң дедим. Бияктан Кудай деп сүйлөй берет, а бияктан кээбиркилер, менин тааныштарым туфлилерин пакетке салып алып, жанына коюп алып намаз окуйт. Кудайдын үйүнө келгенде ошондой да. Алар деле туура түшүнсөк болот. Жана 40 миң ойдун адамдары да. Бул киши Махариши Махеш Йоги Голландияга барганда бир шаарында кылмыштуулук өтө көп экен да. Ошол шаарына барат дагы бул медитация кылат да. Анан аура может быть өтө көп болсо таасир бериши 1 метрге чейин болушу мүмкүн. Энергетикалык таасири. Бул мындай кишилерге 1 километрге чейин болуп калат дейт да. Мисалы айталы, ушул комнатада бөлмөдө медитация кылып атса бир киши, ушундай адам отурса 1 километр болсо, коңшу бөлмөгө бирөө уурлук кылганы кирген болсо, ою тазаланып кетет да өзүнө өзү элечи. Анан жаман иштерге барбай калат да. Ошол шаарда эсимде жок, ушу Руслан айтып берди эле. Кыска мүнөттө кылмыштуулук токтогон экен да. Карабайсызбы? Ошондо Европанын премьер-министрлери, генералдары ушу өтө көп барат да. Барып ошонун медитацияларын өтө баштайт. 100дөн ашык, 200төй илим изилдөөчү борборлордо изилдешет. Университеттерде изилдешет. Бул адамга кандай пайдасы бар экенинчи. Карабайсызбы? Кылмыштуулук токтогондон кийин бизде деле ушуну колдонсок болот да. Кайсы улуттан болбосун, кайсы өлкөдө болбосун, жакшы жагын биз ала беришибиз керек. Мына сотканы колдонуп атпайбызбы? Ошондой эле колдоно берсек болот да. Sony фирмасына келгенде, мисалы мындай болушу мүмкүн да. Бир киши үйдөн стресс болуп чыгат. Келинчеги менен эле татарышып кетет, же балдар үчүн уруша кетет, же жакшы эле чыгышы мүмкүн, пробкада бирөө менен айтышып кетип, стресске кабылат дагы, жумушка келгенде баягы чымыркануу бар да. Мүмкүн станокко колун алдырып алат. Же коңшу баягы кесиптеши менен уруша кетиши мүмкүн. Жумуштун сапаты жоголот да. Мына ошон үчүн алар келгенде эле медитацияга отурулушат. Медитация отурганда жанагы стресс чыгат да. Психика бошоңдогондон кийин кечке чейин жакшы дейт да. Анда түшүмдүү болот. Анан жумушта да чарчайт эмеспи? Чарчап кетейин дегенде ошол нагрузканы үйүнө алып бара турган болсо, балдары чуркап келсе эркелеп, "Ай, нары турчу. Чарчап келдим" деп коет да. Балдарга да көңүл бурулбай калат. Комплимент айта албай калат, мисалы жолдошуна же күйөөсүнө. Жолдошуна же аялына. Ошого кетип аткандан токтоп тургула деп туруп медитация кылдырып анан кетиришкен да. Ошондо уктап тургандай болуп эс алып барат да. Кызык, мен бир атайын бир религияны же болбосо бир кандай десем бир сектаны айтып аткан жокмун. Бул медитация да, бул илимий далилденген. Ошон үчүн кыргыздарга сунуштайт элем да. Соннагай, муну кенен жайылтышыбыз керек деп ойлойм. Анан медитация жасаган адамдардын жанындагы күйөөсү болобу, аялы болобу, балдары болобу, алар дагы автоматтык түрдө оңолобу, башкача болуп баштайт экен да. Эгерде медитацияга чогуу отура баштаган болсо, бат эле өзгөрө баштайт. Анан бир адам жасаса деле таасир болот. Таасир болот экен да. Таасир болот. Анан тайзиде согушпай жеңүү деген принцип бар. Мен эми азыр бул жерде сизге айта албайм, кийинчерээк айтып берейин. Бул камерадан сырткары айта турган сөздөр бар бул жерде. Негизи ошол медитация кылганда баягы стресс чыгып атпайбы?
стресс топтолгон жерде сөзсүз чыгат да. Мисалы өтө баягына чымырканып чоң нагрузка менен иштей турган болсо, ал адамды кыйнап коет. Ошондо ар кандай сөздөр чыгат оозунан, ар кандай кыймылдарга барышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы стрессти чыгарганда андай жолго барбай калат да. Анан түшүнүктүүлүк келе баштайт. Стресс эгерде өтө көп каптап кеткен болсо, анда ал жерде согуш болот да. Өтө каптаган жерде. Мисалы мына бүгүнкү күнү Россия менен Украинанын бири-бирини стресс кылып отуруп булар. Сен натан алып келбейсиң, а сен мага кошуласың дейт, тиги мен сага баш ийем дейт. Ошентип отуруп, согушабыз деп отуруп, стресс өтө көп топтолгондон кийин анан вулканда атылып кетти да. Ошон үчүн колдон келсе стрессти бир аз топтолгондо эле чыгара бериш керек. Бир аз топтолду чыгара бериш керек. Мисалы 5 килограмм, 10 килограмм болгондо эле төгүп салып бериш керек да. 100 болгондо жарылып кетет. чоң ызуучалар болуп кетиши мүмкүн. Японияда ошон үчүн айтат да, эртең менен биз денебизди жуабыз, аң сезимибизди жубайбыз депчи. Аң сезимди медитация менен гана жууса болот да. Ошон үчүн баягы Япониянын өнүккөн бирден бир себебин биздин агайыбыз, мен устатым, экинчи руханий атам, ошо экинчи атам деп коем, ошо Макенсах устатым ошо айтканда, бирден бир себеби Япониянын өнүгүшүнө ошо медитация жардам берген депчи. Ал жерде сөзсүз эле баягындай бир чоң бир мисалы ал жакта сөзсүз эле бир комфорттуу бир ишканада иштеш же болбосо мындай галстуктар тагынып алып, крутой кийинип, мындай бир бай компанияда иштеш эмес. Жөн эле шыпыргыч адам көчө шыпырып атканда, мисалы жөнөкөй адам шыпырып атып, прошлое будущее менен шыпырат да. Тиричилигин ойлонот, кайгы муң менен шыпырышы мүмкүн. А япондор аны медитация катары, оюн катары да бул. Бир жана медитация баягы ойдун баары шыпыргыда. Бир дагы мен жанагы майда чүйдөсүн калтырбай таштандыларды шыпырам деп таптаза кылып шыпырат да. Компьютерде отурган киши оюн баары компьютерде. Сөйлөшүп атканда сөйлөшүп аткан жерде. Тамак жеп аткан тамакта. Тамакта. Сон агай. Агай, аябай сон пайдалуу нерсени, маалыматтарды бердиңиз. Анан ошондой эле медитация дагы адамдын жанагындай жаман сапаттарын, текебердигин, жана башка ачуулуу эмоциянын баарын жуурун билдик. Жана жөнөкөй бийик адамдардын баары жөнөкөй болушунун себеби ушунда экен деп азыр аңдап түшүнүп атам. Бийик адамдар жөнөкөй болот десе, ошондой экен деп мындай маани бербей, эле салбай эле ушундай экен деп койчумун. Азыр эмнеге жөнөкөй болорун азыр аңдап билип атам. Сизге чоң рахмат агай. Рахмат. Болуп көрбөгөндөй терең философия бердиңиз. Анан Кудайым буйрса, YouTube каналдарымдагы көрүүчүлөр дагы көп суроолорду астына комментарийге калтырса, агай менен дагы бир ирет жолугуп, буйрса дагы көптөгөн маалыматтарды алып беребиз деген ойдобуз. Мүмкүнчүлүк болобу ошентсек агай? Болот, сөзсүз түрдө. Ыраазымын сизге. Рахмат. Анан медитация дегенди, тайцзи, цигун деген түшүнүктөрдү жайылтсак абдан сонун болмок. Агайдын окуучусуна өзүм да барып, апам да барып, биз тайцзи менен машыгабыз, цигун эмне экенин дагы билебиз. Бул абдан сонун нерсе. Урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен көрүшүп, кайрадан кызыктуу теманын алкагында баарлашканыбызга абдан кубанычтабыз. Кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.